Винстон двойная капсула деп туруп, Винстондун сүрөтүн көрсөтүп, монтип туруп киного чыгарган бул реклама болуп эсептелинеби же эсептелинбейби? Эсептелинет. Анан эмне каякта карап жүрөсүңөр анда? Мен ушул жерде, Марат мырза, мен ушул жерде 3 жыл мурун айткам да, ошону токтоткула депчи. 3 жыл болду. Андан кийин 3 кино көрдүм ошондой реклама мененчи. Эмне Кыргызстандын ден соолугу келечеги мага эле керекпи эмне? Силерге эмне деп айтышты деле билбей калдым мен, Марат мырза. Чын ачыгын айтып кетейин. Эмне кылыш керек силер менен? Сүйлөп барып соттошуш керекпи, көрсөтүш керекпи? Эмне кылыш керек негизичи? Эгер силер бир тамекинин, спиртной напитоктун рекламасы үчүн акча алыңар келсе, мындай сказканын эмне кереги бар мына кылып келип? А киноңордо болсо, кинотеатрда кино көрүп атсам болсо, мага Winston X-Style двойной капсула бергилечи деп айтып атат кинодочу. Мына жерде 5 зыңкыйган кыргыздын жигиттери жүрөсүңөр. Как вы это допустили? Табачниктердин акчасына мен балдарымдын ден соолугуна силер кинолор тартып бизди жыгатпай эле болот, айтып коеюн ошол жерден. Чындыгында это мамлекет тараптан мындай чоң көңүл бөлүнүп аткандан кийин кино тармагында чоң реформага муктаж. Ошол биз талап кылып, азыркы мезгилде мына бардык жетекчилер алмашылды. Келгендерине 2 ай 3 ай болушту. Биз азыркы мезгилде мыйзам, укуктук ченемдик актылар, көркөм кеңештерим түп орду менен кайрадан карап чыгып, азыр чоң реформага барып жатабыз. Сиз айткан ошол эле алкоголь, тамеки маселеси боюнча, андан сырткары чет элдик фильмдерди субтитр менен көргөзүү боюнча кыргыз тилинде бардык азыркы мезгилде документтер даярдалып жатат. Баарыбыз балдардын келечегин ойлонушубуз керек. Биякта коллегаларым жүрөт. Аксыскасын азайта албай. Азыр электрондук тамекилерди киргизиш керек экен, тура эмес экенин деп жүрөт. Айланайындар. Акча эмне гана кылбайт да.